Саламатсыздарбы? Мен Роза Шакирова. Бүгүн Супер KG порталында коноктомун. Буга чейинки айтылбаган сырларым менен, ойлорум менен сиздер менен бөлүшүп кетейин. Андыктан Супер KG порталы менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы Розайым? Саламатчылык. Чыгармачылыгыңыз өз нугунда кетип баратат. Үй бүлөңүздө баары жакшы экен, бирок бир нерсе жетишпей жаткандай да. Эми баарына Кудайга шүгүр деш керек. Жетишпей жаткандыгы өз нугунда баратат, бирок жетишпей жаткан жагы бул эми менин жалкоолугум болуш керек. Адам канчалык болсо, ошончолук болсун дейт да. Мисалы эле алсак, тойго барып 20 000 сом тапсаң, бир 40 000 сом тапсам жакшы болот эле деп напсиңди тие албайсың да. Эми жетишпеген жактар сөзсүз түрдө ар бир адамда болуш керек. Мына шайлоонун мезгили келатат. Тойдун сезону келатат. Багы ырчылардын ити чөп жеп жатат дегендей учурда сыр болбосо бир тойго канчадан чыгып атасыз? Сыр болбосо жана тойдун ээси суранганга жараша да. Мисалы үчүн ортого ортодой, байга байдай, өзүмө окшогон кедей дыйкандарга бекер кеде, бекерден баштап шаардын ичинде 500 чейин. Сиз кедейсизби? Тепкениңиз жол тандабасыз. Жок, мен кедеймин деп айтпайм. Кудайга шүгүр, элдин алды асты эмес, аркасы эмес, ортосунда кыбырап, ошо элдин жардамы менен жүрөбүз да. Алдыга чыксаң көз тиет. Артка калсаң сөз тиет дегендей болуп. Ортодо жүрө бериш керек. Жайдын ысык аптабын каякта өткөрдүңүз? Кантип өткөрдүңүз? Эмнеси менен эске калды жай? Аябай ысык болгондо жана биринчи күндөрү башталды го. 2-3 күн үйдө эртең кичине ылдый болуш керек деп жүргөнбүз. Анан Азиза үй бүлөсү менен, мен үй бүлөм менен тоого чыгып аттык. Ага дагы жана күнүң эле чыга берсең деле жана адам мүмкүнчүлүгүн кээде болуп калат, кээде болбой калат. Анан көл жака гастролдоп кеттим. Түштүк жагына. Аябай салкын экен. Кечинде концерт кылып акча табабыз. Эртеси күнү эрте менен эрте көл жээгине барып туруп, тапкан акчабызды чачабыз. Жейбиз, ичебиз дегенде. Кандай окуялар менен эсте калды ушул жай сиз үчүн? Мен үчүн жана эң эле ысык болгону, ошо ысык эсимде калды. Түнү уктай албай, ваннада муздак сууга чөмүлүп атып, грипп болуп калдым жайында. Машинеде кондиционер менен жүрүп атып, грипп болуп ооруп, ушулар эсимде калды да. Жайында грипп болчу эмес элем. Анан грипп болгондо дагы катуу грипп болдум. Оозум тоолоо учук болуп, тойго чыга албай калдым да. Кениз эми оору сыркоодон сактасын, Кудай бизде ден соолук эле болсун дегендейчи. А тамганын алкагында сизге суроолорду узатайын. Мисалы, А десе сиз апаңыз жөнүндө, атаңыз жөнүндө айтып кетиңиз. Анда баштадык. Атамды биринчи айтайын. Атамды ойлогондо эле мен кичинекейимдеги жакшы өткөргөн убактыларымды ойлойм. Атам үйгө конок келген сайын кел кызым ырда дей берчү да. Анан бир күнү ушундай эле конок келип, атам чакырган жок. Кичинекейимин мектепке бара элек болчумун да, ошол эсимде да. Кирдим. Атам мени байкабайт, кирип болбой эле бийлеп баштадым. Бийлеп, өлө колумду өйдө көтөрүп бийлеп атып, аркама карап жыгылып калдым да. Жыгылып калып ыйладым. Ыйласам атам: "Ой, кызыма көңүл бурбай калган турбаймынбы? Кел кызым, шпагат отуруп бер" деп атпайбы. Отурдум, кайра турсам, кайра эле жумушка кирип кетишти. Көрсө бирдемке чечишип аттыр да. Аяшаталарыбыз менен. Ошол эсиме келип кетет. Ырдап бер десе, дасторконун үстүндө көргөн нерселерим ырдачумун. Анан жаан жаап атканда ырдап, башым ылайга тыгылып калган күндөр болгон. Атамга атамды ойлогондо мен ушундай жакшы убакытты, жакшы күндөрүмдү ойлойм. Апам ар бир адамдын өз апасы улук, өз апасы ыйык, өз апасы Кудай эмеспи? Анда атамга апам мени ушул жарык жашоого 9 ай көтөрүп алып келип, күн түн уйкусун биз үчүн аябай 7 баланы чоңойтуп өстүргөн, алтындан ардактуу, күмүштөн салмактуу, ай десе ай. Мен үчүн апам күн ай, жер, асман деген ырдын сөзүнөн алынып, мен апамды аябай бүт эле эл апасын жакшы көрөт болуш керек. Мен апам өзгөчө.
апамды ойлогондо мындай бир жолу коноктордун чөнтөгүнөн акча уурдап, анан апам билип калып, колумду моундай коюп туруп, эмне деп коет жана чыбык менен мояка чейин сабап чыкканда кызарып изи түшүп, ошону ойлойм да. Ошентип апам мени урбаса, ошол кезде мен ууру болмокмун да. Аябай аккуратный ууру болмокмун. Ошол ургандан коркуп калып, ошол адат калды болуш керек деп ойлойм. Канча жашыңызда калды? Бул 2-нчи классымда болгон. Үйдөгү акчаны коробканын ичине чыбык салып туруп бураттык тарталчын да. Билинбей калсын деп. Ачсаң билип калат. Анан атам күлүп калчу, мен кичинекейимде мен да анчамчы урдачумун депчи. Бирок апам ошентип ургандан кийин урдай албай калгам. Апам Кудайга шүгүр, азыр деле урса уруп коет, кээде туура эмес бирдемке кылсам. Апам да Дагы деле тарбиялап коет. дагы деле тарбиялайт. Мени апам үчүн мен дагы эле кичинекей кызмын, баламын дагы. Канчада азыр атаңыз? Апам 66да. Кийинки А тамгасынан башталгандагы айыл ар бир адамдын эсинде бул. Албетте айылда балалык өтөт. Боз ала чаңда чуркап, согончок жарылып. Мен айылды Айдаркен биздин ПГТ. Мен Хайдаркан шаарында, мен кичинекей кезимде, сен айткандай, боз ала чаңда чачым даралбай, топурак ойногон, кум ойногон, кумдун үстүнө жол куруп алып, КамАЗ айдаган кыз болчумун кичинекейимде. Атам мени ошондой эле элестетип жүргөн да. Анан бир күн мектепке барып калыптырмын, 0 класска. Атам жумуштан келип, кызым кана деп сурайт. Кызың сабакка кетти. Жолдон мага окшош кыз көрөт да, атам. Бирок мен кызым эмес деп. Мен кызын өмүр бою кумдун үстүнөн көрчү да. Анан үйгө келип сураса, апам тигинтип айтса, кайра жолго чыгып артынан барат. Барып мени көтөрүп, менин сулуу жакшынакай кызым бар турбайбы деп, айылды кичинекейимде ушун көп ойлойм. Атам өлөр өлгөнчө эле ушуну айтып берчү. Кызым деген татынакай болуп, жасанып алып сабакка бараптыр да менин кызым. Менин эне кызым да деп. Айыл мектепте окуп жүргөндө, мектепке чейинки бул кошунабыз Айшинем, Айштамдын баласы Кубат деген кошуна жашачубуз да. Анан эшикке чыгып эле ошого тием дей берчүмүн да. Жана кимди сүйөсүң деп сурачу да чоңдорчу. Кубатты сүйөм, Кубатка тием деп. А Кубат менден каччу да. Жок, албайм депчи. Болбой эле жанына барып чуркап бара алчумун, анан ал качып кетчү менин жанымдан. Айыл дегенде ошо балалык жакшы таттуу күндөрүмдү ойлойм. Агай дегендечи, эмне эсиңизге түшөт? Биринчи агайым мен 0 класста ошол Усман Шакиров деген өзүмдүн агам, агай болуп, бизге музыкадан аккордеон чертип берчү. Анан мен айгөлек деп урдачумун. Анан училищага тапшырып калдым. Училищада Абдыкожомжаров деген, мен ушул үнүмдү үн кылып тарбиялаган ошол агай Абдыкожомжаров. Училищаны бүтүп келип консерваторияга келгенде Кайыргүл Сартбаевада окудум 2 жыл. Анан Марлен Болоталиевич Темирбеков деген профессор агайда окудум. Булар мен үчүн чоң адамдар, менин жашоо тиричилигимди аябай өзгөрткөн адамдар. Мени музыкага болгон көз карашымды такыр өзгөрткөн адамдар да. Мен ырдап эле коюш керек, ырдаганды нота менен ырда дегенди мындай анча көңүлгө алчу эмесмин да. Ошентип жүрүп консерваторияны бүтүп, Асылбек Өзбековдун колуна келдим. Асылбек агайда эми кандай десем, Асылбек агайдын ырлары менен элдин купулуна толуп, концерт берип, керек болсо жөнөкөй жашоодо дагы ушу ырдап мага чоң жардам көргөзгөн бул Асылбек байкенин чыгармалары болду. Асылбек байке жашоодо шаңдуу, аябай шайыр жүрөт. Жумушта өтө катуу киши болчу. 5 мүнөт кечигесиңби концерт башталарына жакын сары автобусубуз бар болчу. Баарыбыз ошол 5 мүнөт калганда баарыбыз отурушубуз керек да. Отурбасак анда штраф салчу. Бирок өтө жакшы тарбия экен бул. Туңгуш театрына агай дегенди ойлогондо мен көбүнчө ушул Асылбек байкенин мен туңгуш театрына алганын ойлойм.
тойдо отурганмын, студент кезде эмеге чыгып, квартирага чыгып. Анан ошол квартиранын ээси той кылып калды, жаңы үй курупчу. Ошо тойго барып комуз менен ырдап отурсам, коноктор келди деп калды да. Бирок коноктор кирбей турат да, мен ырдап бүткөнчө кирген жок. Ырдап бүттүм, кирип туруп эле, молодец, Азамат, аябай жакшы ырдайт экенсиң. Атың ким? Роза болду. Башка сүйлөгөн жок. Анан сүйүн эже, келинчеги. Ай, Асылбек, ушул кызды Туңгуч театрына аласың. Ушул кыздан чыгат бирдемке. Үнүн көрдүңбү? Тыйын тыпыр тапканда ар бир кыз өзүн өзү оңдоп алат деп. Ал кезде студент кез тапканыңды кесин да. Ошондой ошондоймун да ошол убакта. Өзү акча тапканда өзүн өзү карап алат. Ушул кызды аласың деп сүйүн эже Асылбек байкени заставить этип эле мени Туңгуч театрына алган. Бирок Асылбек байке да каршылык көргөзгөн жок. Ошентип бир 2-3 күн өтпөй Таласка мени концертке алып барды. Гастролго алып барды. 2 күндүк концертке. Ээн талаада чоң сахна. Анан концерт башталды, эл көп. Бул улак тартмай болуш керек да, ушундай бир оюнга барганбыз да. Анан ошол улак башталганга чейин биз ырдаганбыз. Биринчи Тутуева, Жылдыз Тутуева, Венера эже, Сайра эжелер баары ырдап атат. Бир убакытта мини-диск бузулуп калды. Мини-диск бузулуп калып, Асылбек агай мени чыгарды. Чыкырда деп. Комуз менен чыктым. Чыгып алып, эл кол чапкан сайын күчөп ырдап, жаш кез, кыйкырсаң тейттека чейин үнүң жетет. Жаш кезде аз картай калдым. Ошентип аталар, апалар акча кыстырып баштады. Акча кыстырса колум титирейт. Алганда мындай алып алгым келет да. Жерге түшүп калса жерди карап коюм, бирөө албаса экен депчи, эми жокчулук окшойт да. Ошентип автобуска чыгып санасам 4 миңдей акча болуптур да. Анан Асылбек байке 2 миң сом акча берди. Мессага келип эле кийинип, башка жака квартирага чыгып, кычырап. Анан күнүң тойлорго эриштирип атаган болду Асылбек байке. Күнүң эми бул 2004-2005 жылдарда. Ал убакта күнүнө 1000 сом табыш, бул азыркыдай 10 миң табыш 10 миң тапкандай да. Күнүнө 1000 сомдон берет. Жол кире таксинкин берет, кээде жеткире албай калса өзү. Ошентип апамды айылдан чакыртып келиңиз деп. 10 күн подряд той болуп калды, апамды чакыртып кийиниптирип берейин деп. Апам чакырсам, атам сүйлөнөт. Кызың өзү иштеп, эптеп, эми иштеп баштаса эмне бар аласың деп. Бирок биринчи тапканым аянаңды ушун Бишкекке келип ушундай эми ага чейин эле тапчубуз, бирок ошондой көп тапкан учурумда мен апама, атама кийим кылгым келген да, биринчисин өзүм жупуну болуп турсам элечи. Агай десе мен ушул бактылуу күндөрүм. Кудайга шүгүр, азыр деле бактылуубуз. Азыр деле Асылбек агайдын ырларын ырдап акча таап, жашоо тиричилибизди өткөрүп жүрөбүз. Жакшы экен. Эми ал күндөрдүн баары багы сиздин өздүк тарых барактарыңызда жазылып калат деңизчи. Анан биздин порталда, видеода калат. Келиңиз эми кийинки тамга атак жөнүндө болсун. Атактуулукка карай жол бул. Ушул консерваториядан, училищадан башталды болуш керек. Кенже Кубатова менен кошуна жашап калдык. Мен деген ырчыл Салима Балтаева менен, Орозгүл Токторбай кызы менен. Орозгүл Токторбай кызы мына училищада окуп жүргөндө комуз менен ырдарбыз. Сен комузду мурун чертчим, бирок өтө жакшы черте алып эмесмин да. Ушул Орозгүлдүн артынан мен комуз менен ырдаганды үйрөндүм. Орозгүл аябай жакшы ырдаса кысканчым келип, эмнеге бул жакшы ырдайт, мен ырдай албайм депчи. Анан класска алып түшүп алып кечке мынтип черт, тигинтип черт. Ал эми комузду нота менен үйрөнгөн да. Мен слух менен. Розам, сен деген комузда мындай кыйкыра турган, мындай ырларды ырдап, элестетип ырда депчи, ушинтип үйрөттү да. Анан консерваторияга келип кайра эле бир чогуу болуп калдык. Консерваторияда биринчи курста ушундай кыйынчылык күн болгондо мен үчүнчү. Үйдөн келген акча келсе эле кийим кылып алабыз, студентпиз да. Продукты келсе бир неделяда жеп түгөтүп коебуз. Ошентип жана ачка кала турган күндөр башталды. Вахтадан 5 сомдук нанды Карска сурай берип, акыры бербей калды бизге, мага. Эми менден башкалар деле ушинтип жечү. Стипендия тийсе консерваториянын буфетинен артчы эмес ал. Ошентип 3 күн ачка калдым. Биринчи күнү билинген жок. Экинчи күнү кичине билинди. Суу ичип алчумун, кайра эле суу ичип алып, 3-күнү уже жаттым,
жатсам даамдуу жит чыгат да. Жамал Абдукеримова деген кыз ырчы кыз экөөбүз чогуу жашачубуз. Жаш кезде эмнелер гана болбойт, кээде урушуп кетчүбүз. Кээде аябай бир тууган болуп каласың. Ошол урушуп кеткен убакытта ал балык куруп жеп атыптыр. Турсаңыз. Турган жокмун, жатам да. Жатсаң. Жит келди мага. Туруп барып эле күчкө салып жеп салсамбы? Күчүм жетет, алар арык кыздар. Жеп салсамбы деп ойлоп анан кайра койчу. Мен деле кармап коеюнчусун, бир күн бирдемке болор да. Менин башыма да каргач чаар да. Деп жатып калдым. Уктап кеттирим, эшик такылдап калды, ачсам. Ой кичинекей, толугураак бир бала турат. Ошол менин өз атамдын агасынын бала небереси экен да. Якутиядан келиптир. Саламатсызбы, Роз жесизби деди атсам. Сизге Якутиядан Нурмат акеңиз акча салды эле, берди эле, мен берип коеюн сизге деп. Сиз точно Розу жесизби деп. Акчаны укканда, акчаны колума алганда жана ачка болгонумда билинбей калды. Ушундай момундай туруп эле тери басып эле жатып калгам да. Туруп барып эле бет колумду жууп туруп базарга жөнөдүм. Жо биринчи барып акчаны алмаштырдым. Алмаштырып көп болот экен да, ал 20 миңден да көп болгон да. Алчы да күчтүү болсо да рубль. Ошо менен барып алмаштырып балык алдым, момундай балык. Алып келип куурдум. Кууруп баарын жеп, ашказаным ооруп, кадимкидей ооругам да, ашказаным оорупчу. Көрсө өзүккө түшүп кетиптир да. Ушул күндөр ана бул деле жакшы эчтеке эмес. Мындай күн деле өтүш керек. Булар баары мага тарбияда. Эң кызыктуусу, мен официант болуп жумушка кирем десем алчу эмес да. Себеби орус тилин жакшы билчү эмесмин. Анан өзүм да толук болсун керек. Анан бир ошол эле райондо бир кафеге идиш жуугуч болуп кирдим. Идиш жууп. Ошон бир күндөрдүн биринде идиш жууп атсам эле бирөө чакырып атат деди, чыксам. Ошто Толкун деген үчөөбүз курбу кыздар жашачубуз да. Ошол Толуктун бир тууган эжеси Айнур эже бизди көп бакчы да, ошто делечи. Тамагыбызды алып келип берип. Ошол Айнур эже мени издеп келиптир консерваторияга. Келип, ал мени көрүп, "Байкушум, сен эмне идиш жууп жүрөсүң?" десе, мен намыстанып жана идиш жууганымды көрүп койду деп. Себеби ошто деле ырдап, Орозгүл мен тойлорго көп чыкчумун да. Намыстанып мен кыйкырып ыйлайм да. Ал мени көрүп, "Байкушум" деп аяп ыйлап. Экөөбүз кечке ыйлап турдук. "Иштебей бул жерде. Мен сага акча берем." Эмне канча аласың? 100 сом алам да күнүнө. Идиш жуупчу. Хотя бы 50 сомун алып алайынчы, 3кө чейин иштедим деди. "Албай эле кой, мен берем, жүр" деп. Алып келип, комнатама алып келип, бизде комнатада 2 кыз жашайбыз. 2 пиала, 2 чыны, 2 тарелка, 2 вилка. 5-6 тарелка, кашык, чайник, плита. Баарын сатып берди. "Россия, кет там, сиңдим. Сен идиш жууп турган эмес, сен ырдай турган кызсың. Мейлен, зато сен өзүң пешенеттери менен таап аткан акчам" деп. Ошондо аябай намыстанып ыйлаганым эсимде да. Эми ушулардын баары тарбия болуп, атак даңкы, мен өтө атактуумун деп деле айтпайм. Атак даңкка акырындап алып келаткан тарбиялардын бириби деп ойлойм да. Ошондо билдиңиз беле ырчы болоруңузду? Элестете алчу эмесмин. Ушунчалык кыйын жашоодо кантип ырыма кантип акча табам, кантип аранжировка жасатам, мени ким угат, эл баары эле кыйналса ким концерт, ушундай нерселерди көп ойлочумун да. Анан ойлоп күтпөгөн жерден Туңгуш театрына кирип калдым. Баары башталды. Көрсө адам иштеш керек экен да. Иштебей эле мындай жалкоолон кармаса кыйынчылыктай көрүнө берет экен да. Арак адамды жинди да кылган, ыйлаткан, боздоткон, сырдашы, муңдашы. Сырдашы турган бул арак. Көбүнчөсү ошо менен муңдашып сырдашат экен. Ооба да. Арак ичкенде адам тим эле, бирок адам кандай болсо, арак ичкенде деле ошондой болот. Чыр адам арак ичкенде чырдайт. Экеси бетине чыгат. Ооба. Урушкусу келген адам арак ичкенде урушат. Мындай дедим го, өзүн айткансың. Мындай жакшы адам ичкенде деле жакшынакай эле болот да. Эми мен такыр эле ичпегем, арак ичпейм деп айтпайм. Жаш кезде болгон баары эле. Чырдашкан күнүбүз деле болгон, мушташкан күнүбүз деле болгон. Ичип туруп, депчи. Ошондо кояй деп тия турган адамдарым алыста болуп. Эми айтпайм, бүт баарын эле көрдүм, жашоодон өткөрдүм деп. Кудайга шүгүр азыр арактан алыспыз.
үй шартында жолдошум көп. Жолдошум ичпейт. Жолдошуңа карап кетесиң да, жолдошуң ичпей жатса ичип албайсың да. Жора жолдошторубуз аябай жакшы. Досумду көргөз сен ким экениңди айтам дейт. Досторубуз аябай жакшы. Менин өзүмдүн курбу чыгармачылыкта досторум да аябай жакшы. Ошо жакшы адамдар менен жүрүп, жакшы болгонго аракет кылып жүрөбүз. Акыл. Акыл бул акылга туура келбеген иштер деп кээде сүйлөп калат. Акылың болбосо, бир барган жериңе 7-8 жолу деле барып бирдемкени унутуп кете бересиң да. Акылдуу болуш үчүн акылдуу адамдар менен көп туруш керек. Акылдуу болуш үчүн акылсыздын жанында көрүш керек, ал эмне кылып атканынчы, жинде болуп атканын көрүш керек. Адам өзүнүн өзү ошондой адамдардын жанында көргөндө оңдогонго аракет кылат да. Мен өтө акылдуумун деп айтпайм. Мени курчап турган чөйрөдөгү адамдар көп акылдуу. Ошолордон көп нерсе алам. Өзүм кемчилигин көргөзгүм келбейт. Акылдуу болуш үчүн окуш керек. Мен азыр балам 1 класска барды, сентябрда барат. Динозавр жөнүндө китеп окуйт да. Илгерки заман динозавр кандай болуп, эмне? А мен акылымда жетпейт да агачы. Же кызыкпагандыктанбы? Керек болсо кичинекей баланын акылына теңеп деле мындай чоңой мындай өзүңө мындай кандай түшүндүрсөм, ой жүгүртүп акылдуу болгонго аракет кыласың да. Акылдуу болуш керек. Биринчиден мээң иштеш керек да. Мээң иштебесе акыл. Буту колуңда шору деп койчу. Буту колуң шору. Акылсыздык деле болуп жүргөн убагында акылым жок болуп деле. Арзуу. Эң сонун сөз. Арзуу, сүйүү, махаббаттан жаралганбыз баарыбыз. Ар бир адамдын ичинде жана кемчилдик, ачкөздүк жашабай, наоборот, сүйүү жашаш керек да. Сүйүү 90% жашаш керек. Сүйүү болбосо үйүңдүн эмеси кетет. Куту кетет. Сүйүү болбосо кайдан төрөлөбүз? Кудайга шүгүр, жолдошумду катуу сүйөм, жакшы көрөм. Көз тийбесин дейм. Жолдошум мени да жакшы көрөт. Сүйүүдөн айчырактуу балабыз бар, Руслан аттуу. Мен ойлойм да Кудай буйрса ошол сүйүүбүздөн 4 3 эгиздерди төрөйм, кыргыздын санын көбөйтөбүз деген жакшы тилектебиз. Аткарылсын. Арзуу дегенде дагы алгачкы арзуу дагы болот анын ичинде. Махаббат, сүйүү. Арзуу жашоомдо мен момундай ким эле ичи койнума кирип кеткен арзуу болсо эсимде калмак да. Эми болгон эмес деп айтпайм, арзуу болгон. Бирок жаш кездеги арзуу кандай десем, кадыр баркын билбеген арзуу бар да. Мен Кудай ушул күнү сен ушул арзууң менен жолугасың деп жазган эмебиз пешенебизге. Ошол пешенеге жазган арзуумду тапканыма мен Кудайга 1000 мерте ыраазы. Эми ошолай эле айлык деген сөздү уласаңыз. Айлык. Мен күнүмдүк тапкан айлыгым жашоо тиричиликке, эки жака басканыбызга, ырыма, көйнөктөрүмө, балама кийимге, машиненин майына чыгып турганда, ошол күнүмдүк айлыгым чыгып турганда мен ыраазымын. Биз үйдө жолдошум экөөбүз сен мынча таптың, сеники мынча дебейбиз. Ким тапса, кара кошелегибиз бар, аябай мындай ырымдап алган. Ошонун ичине кирет. Өтө момундай айлыгым алып туруп, өтө момундай кымбат баалуу кийимдерди кийгим келбейт. Себеби жашоодо жетишпеген нерселерим бар ала турган. Аларды албай туруп, кымбат кийинип алганда эмне болот? Биринчи акырында бүт ошолорду бүтүрүп алып, жана өзүң айткандай ал убакыт деле келет. Кымбат нерселерди кийгенге, кымбат жерлерге барып отурганга. Бирок эл менен эл болуп эле мындай эл барган жерге барылып отуруп, эл ичкен тамакты ичип, эл жеген нанды жеп, айлык акым Кудайга шүгүр. Анча-мынча апама салып турганга жетет. Акча демекчи, сиз үчүн биринчи орунда сүйүү турабы, акчабы? Мен азыр ушул учурда сүйүү турат биринчи орунда. Мен жолдошум менен таанышканда
ошо акча жагына аябай муктаж болуп жүргөн убакыт болчу да. Эми ачыгын эле айтканда көп акча алчумун. Берип туруңузчу, берип тур эле дээрчимин да. Ошол убакта мен акчанын күчү менен деле мындай сүйүп кеттимби деп ойлойм да. Бирок сүйүүнү өзүбүз буздук да акчалар мененчи. Акасы мындай акча берсем мени сүйөт турбайбы деп эркек бузду да, ошону эркектер бузат. Сүйүүнүчү акча менен. Бирок мен азыркы учурда мен сүйүүнү эң биринчи эмеге коем. Көрсө акча эч кандай нерсени чечпейт да. Жүрөгүңдө сүйүү болсо акчаны уруп ойнобойсуң да. Анда кийинкиси бул арман жөнүндө ырлар да жаралган. Сиздин арманыңыз барбы? Менин арманым бул турмушка кеч чыккан. Азыр төрөшүм керек эле буйрук эмес экен, кичине мындай ден соолугум деле жакшы. Төрөбөй жүрөм да. Эми бул деле арман эмес, эми Кудай буйрса берерин унутпасын. Көп балалуу болгум келет. Арман өмүрүмдө жашоодо бир жолу той болот да, ак көйнөк кийип, кыздын тоючу. Ошондой тоюм болгон эмес, ак көйнөк кийген эмесмин. Арманым эртерээк жакшы ырларды мындай жаратып, эртерээк чыкпаганыма, калганы Кудайга шүгүр, баарына ыраазымын. Алсыз. Ошондой жерден балким алсыздыгыңызды көрсөтпөйүн дейсиз. Ооба, алсыздык бул мен өтө эле алсызмын деп айта алам. Кээде даже жолдошума туура сөздү айткандан айыгып турам да. Ал менин алсыздыгым да. Эмне үчүн мен экөөбүз жашоодо бирдей эле адамбыз да, эмне үчүн мен айта албашым керек деп кайра айта албай калам. Сен катуу тиетпи деп ойлойм да. Катуу тип калат же мындай болуп калат деп айта албай эле күнөөлүү болуп калып калам. Бир эле жолдошума эмес, даже бир туугандарыма, даже курбуларыма билип турам, ошентип айтсам ага точно катуу тиет да. Бул алсыздык да. Ошону алыс болбой эле мындай айта турган жерде айтып коюш керек. Дей турган жерде деп коюш керек. Иштей калбаш үчүн. Ооба, иштей калбаш үчүн. Мен алсыздыгым ушул жерде, алсызмын өтө эле ушундай жерлерде. Алкагындагы тамгалардан суроолорум аягына келип жетти. Анда мен сизге азыр 2-3 макал узатам. Ошол макалды сиз огонго салып мага жооп бериңиз. Эми анда биринчи макалым: койлуу катын куйрук жейт, эрлүү катын таяк жейт. Койду катын куйрук жейт, кой көп болсо куйрук жебей эмне жейт. Эрдүү катын таяк жейт, эри күчтүү болсо кой жебейт да таяк жейт. Анча мынча таяк жеген бул аялдын шайтанын чыгарып турат дейт. Баракелде. Анда кийинкиси: ага тууган кимде жок, сыйлашпаган жат болот дейт. Ага тууган кимде жок, сыйлашпаса жат болот. Туугандардын ичинде сый болбосо уруш болот. Менин агам Нурмат баарыбызды башкарат. Ошон үчүн бир туугандар сыйлашып жүрөбүз. Болбосун ичибизде эч качан Муңдашыбыз. Токмакым болоюн дедим, бирок болбой калды. Бирок окшошту кичине. Муну көргөндөр айтат, ами кой, тим эле койбоптур дейт. Бул жакта баягыдан бери көзү кызарып турган комуз сизди качан мени алып күүлүп бир ырдайт деп күтүп турат.
көптөгөн адамдардан кол чабуулар сиз үчүн. Рахмат. Угуп атам дейм. Угуп жаткан, көрүп жаткан. Рахмат бизге келип убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн. Албетте ойлойм мен жалпы колдонуучуларга сиздин куруп берген ачык маегиңиз жакты деп. Кудай буюрса, жакшы. Силер да бар болгула.